Туугандар, бул видео биздин Кыргызстан ишкерлерине өткөндө Ыдырыс Исаков чыгарды эле. Пайызсыз жана кредит боюнча чыгарганда жанагы патент менен төлөгөндөргө миллионго чейин каралат. ИП менен 3 миллионго чейин каралат деген ошо видео YouTube каналына чыгарган. Видеону мен толук көргөн жокмун. Башынан көрүп комментарийлер окусам көбү жазыптыр. Ой, мүмкүн эмес, туугандар өрөт, алле булле деп чогушум. Туугандар, андай эмес. Мынакей Элдик банк, мурунку аты РСК. Ушул РСКдан алгам туугандар, миллионду пайызы жок патент төлөп. Ушу банкка ыраазычылыгымды билдирем. Чоң рахмат силерге. Ошондой ушу Элдик банктын кызматкери Кубанычка чоң терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Ушу убакыт менен пайдаланып кирип ушу жигитке да рахматымды айтып, ыраазычылыгымды айтып, андан сырткары ушу дагы бир жолу тактап коеюн деп атам. Пайызсыз ишкерлерге берилеби, берилбейби деп. Кеттик. Кредитный отдел оплаты. Кубаныч жокпу, э? Куба! Bir minutga. Geldik. Assalomu alaykum. Shu janob Idris Isakov chiqaribdi. Пайызсыз кредит боюнчачы. Ошончо сизде маалыматтарды алайын, ошону убакыт менен пайдаланышка рахматымды айткым келет. Убагында ушу жигит мага пайызы жок берген миллионду. Сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик, банк өнүгө берсин. Чыныгы Элдик банк болсун, Кыргызстан өнүгүшүнө салым кошкон. Алдыңкы банктардан болсун, Элдик банк алга. Жана маселе суроо боюнча миллион пайызсыз берилеби ишкерлерге? Берилет. Патент менен төлөгөндө. ИП менен төлөсөң 3 миллионго чейин туурабы? Жок, андай эмес. Годовой оборот, налоговая декларация налогового тапшырган боюнча годовой оборот 8 миллион ашпай турган болсо, анда 1 миллионго чейин берилет. 8 миллион ашпай турган уже по налоговой декларацияда уже по второй категории до 3 миллионов 5% до 3 лет. Ыдырыс Исаков туура айткан болчу туугандар. Жалган маалымат, комментарийга жаман жазбагыла, чыныгы берет. Мен жөнөкөй эле киши, мен тааныштарым жок, мен алгам. Рахмат сизге. Давайте. Ишиңизге ийгилик.